Балдарга, аялдарга каршы оор кылмыш жасагандар өмүр бою абакка кесилет. Бул багыттагы мыйзамды президенттин администрациясы сунуштап коомдук талкууга койду. Анда адам өлтүрүү, зордуктоо, зомбулук аракети менен коштолсо, айыпкер өмүр бою эркинен ажыратылат. Ага кошо 14 жашка толо элек баланы же мүмкүнчүлүгү чектелгендерди зордуктаган деген кине менен айыпталгандар өмүр бою кесилет. Буга чейин президент мындай кылмыштар үчүн өлүм жазасын киргизүү демилгесин көтөргөн. Өлүм жазасы 17 жаштагы Айсулуу Мукашеванын өлүмдөн кийин коомчулукта да актуалдуу көтөрүлө баштаган. Бирок Конституциялык сот өлүм жазасы баш мыйзамга каршы келет деген чечимин чыгарган. Эгерде адам кылмыш кылып, адам жазалбаса, ал кайрадан да кылмышты жасайт да, бул юридикалык ушундай бир эмелер бар. Жазалган. Бирок убагында ошого туура жаза берилип, туура изоляция, коомдон изоляция кылганда бул болмок эмес. Айрым категориядагы кылмыштарды катаалдандырыш керек, антесе болбойт. Учурдагы мыйзамда эң катаал жаза бул өмүр бою эркинен ажыратуу чарасы. Бул чара эң оор кылмыштар үчүн колдонулуп келген, алсак массалык өлүмгө алып келген кандуу кылмыштар гана. Эми өлкөдө аялдар менен балдарга кылмыштар көбөйгөнү мыйзамды катаалдантууга негиз болду дешет. Бирок ошол эле учурда мындай катаал жазаны колдонууда тергөө жана сот адилеттиги толук камсыз болушу керек деген таризде. Негизи алыс адамдарга карата жасалган кылмыш коомдо актанууга негиз жок деп ойлойм. Эгерде мындай жасалган кылмыш үчүн жаза катаалданса, бул туура эле го деген көз караштамын. Бирок ошол эле учурда эгерде мыйзам катаалдашса, анда катачылыкты кетирбөө кепилдиги дагы ошончолук күчтүү болуш керек деген көз караштамын. Бул деген эмнени билдирет? Бул далилдин сапаты, тергөөнүн адилеттүүлүгү, соттун көз карандысыздыгы же болбосо жана адилеттүүлүктү камсыздагандын коргонуу механизми дагы ошончолук күчтүү болуш керек. Жана айыпталуучунун коргонуу укугун дагы күчтөндүрүш керек деген көз караштамын. Бул кадам менен үрөй учурган окуяларды ооздуктоо максатталууда. Акыркы учурда аягы өлүм менен аяктаган фактылар көп катталып жатканы коомчулукту да тынчсыздандырууда. Керек менин оюмча, себеби муктаждык буга чейин болбосо дагы андай кылбаса, бул анча-мынча зөөкүрлөр жана андай закон ченемдүү нерселерден чыгып кеткен адамдар ал ошондой нерселерди кыла берет. Себеби дегенде башкаларга сабак болуш үчүн керек деп ойлойм. Канчага чоңоюп, кандай боло турган балдарды жок кылып коюшат азыр, жаш кыздарды. Себеби башкаларга тарбиялык мааниси болбосо, абактын ичинде ал ошонун ары чыгып кетип, аны эл көрбөйт. Эгерде, конечно, адамдын өмүрүн ала турган болсо, анда макул. Белгилей кетсек, башкы прокуратура Кыргызстанда 2,5 жылда 34 аял үй бүлөлүк зомбулуктун кесепетинен мерт болгонун кабарлаган. Маалыматка караганда 9 окуя 2024 жылдын 6 айында катталса, 2023 жылы 18, 2022 жылы 7 аял зомбулуктун курмандыгы болгон. Алмагүл Байгызы, Залкар Токтосун уулу, Ош ТВ.